Чүйдөгү кырсыктан улам 8 адам жабыркады. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Чүй облусунун Чүй районундагы Бишкек-Нарын-Торгар жолунда 3 унаа үзүшүп, 8 адам жабыркады. Бул тууралуу окуянын күйөөлөрү билдиришти. Кырсык 2 январ күнү саат 17:00 чамасында Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалуу борбору билдиргендей, кырсыкка кабылган 8 адам медициналык биринчи жардам алган соң баары Бишкек шаарындагы ооруканага жеткирилген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Жолдо баратып достору менен салют аткан айдоочу айыпка жыгылды. Канта унаасынын ичинен фейерверк атылган айдоочу айыпка жыгылды. Бул тууралуу Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Буга чейин ММКлардын бирине Кантта Volkswagen Golf 6 унаасында бараткан адамдар салют атып жатканы тартылган видео чыккан. Окуя 2 январда кечинде болгон. Жол эскөөчүлөрү аталган унаанын айдоочусун таап, ага 15 000 сом айып салган. Ошондой эле унаасы айып короого коюлган. Айдоочу достору менен жасаган жоругу үчүн кечирим сураган. Прошу прощения у жителей Кыргызстана за тот инцидент. 2 числа совершили с друзьями. Ездили на машине Golf 6, стреляли из машины петардами, не зная, что это является автохулиганством. Просим прощения, чтобы больше повториться. Что, стоянка? Ну, снова идем.